даамдуу сүттөн даамдуу сырлар жасалат экен. Мына сыр эмнеде? Негизи ойлар аябай стресске бат берилет да. Алар аябай назик болот. Муну деген эч ким ойлогон деле эмес экен, түшүнбөй деле жүрүптүр да. Бирок уй канчалык бактылуу болсо, ошончолук сүтү да мындай пайдалуу болот да. Эмизип аткан мамада эле да биз деле сүтүбүз кайтып кетет, жаман ойлонуп кетсең, баланы эмизип атканда жакшы нерсени ойлонуш керек, сүйлөбөш керек эне деп дагы айтат го. А бул дагы жаныбар уй ошондой эле да. Андан кийин ошо кээ бир кезде музоосунан кысканып тиги сүттү бербей коюшат. Ушундай учурлар деле көп болот да. Андан кийин ошо биз музоолорду эмизбейбиз, бирок бул деле өзүнчө бир стресс да. Эмизип туруп анан кийин кайта эмчектен чыгарып, бул ушундай стресс болбосун деп биз башынан эле сүттү эмизбейбиз музоолорго, бирок ошо уйдун эле көзүнчө ошо сүттү сабып эле беребиз да музоосуна. Мына музооң сенин эле сүтүңдү ичип атат депи? Мындай башка кишилер ишенбесе делечи, бирок чын айтканда сүтү көп ушинтип мындай уй көрөт да, музоо ичип атат депчи. Көргөн үчүнбү билбейм, мындай сүтүн да кысканбайт, кармабайт, ийип берет. Июлда бир таласка барганда бир аябай сонун киши менен маек кылып, ийит деген сөздү ойлондуң беле дейт. Ойлогондо эмесмин дейт. Ийгилик менен ийит деген сөз аябай жакын болот дейт. Сен уюң ийип сүттү бергендей, сен ушул жашоого канчалык жакшылыгыңды, ичиңдеги мындай тилегиңди, максатыңды, эмгегиңди берген сайын ийгилик сага келет. Сен ийген сайын ийгилик кайта келет дегенде аябай бир чоң бир дем алдым да ушул сөздөрдөн. Уйлар ийгенде башка бир сезим пайда болду да.